Niye kol götürüp atasınız? 5-6 yıl götürdünüz. Aytıp koyun. Şu futbolun polya yok bol, baldak şahit. Kızılsever'e geldi. Kızılsever'e. Adam sanı hükümet boyunca en çok ayıl bizlik ayıl çekti futbol ne? Kızılsever'de bir futbol kuru vereyim. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев ушул жылдын 23-августунда Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолукканда жергиликтүүлөр футболдук аянтчага муктаждыгын айтышкан болчу. Бүгүн 12-ноябрда спорттук аянтчанын ачылышы болуп, ага Камчыбек Ташиев жана жергиликтүү тургундар катышты. Qanday Joshua? Ha, молодцы. Ha? Ha, gizdegesinniki sağlam. Sizlerде кичинекей чакан кубанычыңарга күбө болоюн деп келдим да мен дагычы. Себеби кубаныч деген бул чоң болбойт, кичине болбойт, баары бир кубаныч болот. Ушул айылдын балдарынын мына кичинекей өспүрүм балдарыбыздын кубанычына бөлүшөйүн деп атай келдим. Мунун себеби башында мына ушул Кызыл Октябрь айыл округуна келип бир нече жумуштарды белгилеп кеткенбиз. Эми ошол жумуштар бүтө баштады. Анан ошо бүткөн жумуштарды айтып кое бере кете бербестен, бүткөн жумуштарды да келип көрүп, байкап, карап, чында бүттүбү, кандай бүттү, ошону текшерип жүргөн маалым азырынча. Ошон үчүн мына ошондо айтылдык эле, ушул айылга Кызылсеңир айылында футболдук поле жок. Балдарыбыз 7 километр нарк Куршапка чейин барып ойнойт. Көчөлөрдө чаңытып, топ тебип атышат. Ушуларга бир кичине ойной турган поле куруп берсеңиз деп, ошо чогулуш болуп атканда бир киши туруп айтты эле. Ким эле ошо киши? Кол көтөрүп коюңчу. Мына. Кандай болдубу? Аткарыш бүттүбү? Рахмат сизге дагы. Кол чаап коюңуздар ушул кишиге. Себеби ошондо бул киши айтканда бир аз күмөндөп калды эле. Бул айтып эле кетип калды, кылабы экен, кылбайбы экен деп күмөндөп калганын көзүнөн байкап калдым эле бул кишининчи. Ошондуктан мына айтканыбыз аткардык, балдарга поле кылып бердик. Бул футболдук аянтчаны биздин Кыргыз футболдук союзунун атынан курулду. Мен ошо Кыргыз футболдук союзунун жетекчиси боломун. Билесиздер, Кыргызстан боюнча футболду контролдоп, өстүрүп, өндүрүп келатабыз. Азыр футбол Кыргызстанда жаштарыбыз өтө күчтүү жаштарыбыз чыгып машыга баштады. Бүт жерге шарттарын кура баштадык. Бардык район шаарларда стадиондорду оңдоп, футболдук клубтарды көтөрүп, ошолорго жаштарыбызды тартып, машыктырып баштадык. Эми бул поле болбосо балдар кайдан чыкмак, туурабы? Ушуларды куруп атабыз бардык жерлерге. Ошондуктан биздин дагы жаштарыбыз көбүрөөк чыгат деген ойдобуз. Мына бүгүндөн баштап мурдагы Жалал Абад, азыркы Манас шаарында 23 жашка чейинки олимпиадалык Кыргыз курама командалары чоң мелдеш өткүзүп атат. Ал жерге Россиянын курама командасы келди кече кечинде, Ирандын курама командасы келди, Бахрейндин курама командасы келди. Мына ошолор менен ойноп биздин балдарыбыз дагы өсүп өнүгөт, Кудай кааласа. Биздин кыргыз балдарыбыз, Кыргызстандан чыккан балдарыбыз, булар өтө шыктуу, билимдүү, таланттуу жигиттерибиз. Анан айрыкча эмгекчил балдарыбыз. Ошондуктан балдарга шарттуу түзүп берип биздин милдетибиз эле, ошо милдетибизди аткарып атабыз. Андан сырткары ушу Кызыл Октябрь айылына мен мындай өзүм көңүлүм түшүп калды, көңүл буруп калдым. Мектепти баштайбыз дедик эле, азыр жакшынакай укмуш сонун мектеп салабыз Кызыл Октябрь айылына. Андан сырткары мына сиздердин айылыңыздарда быйыл азыр эле айыл өкмөттүн башчысы айтып атат, бир бала бакча керек деп, чоң бала бакча керек деп. Аны дагы мына Элчебек Жантаевич менен сүйлөштүк. Бул киши эме кылат, жанагы жардам бере турган болуп атат. Курабыз. Бул жерге жакшы бала бакча куруп беребиз. Мына лескозго жакшы мектеп куруп беребиз. То есть ушинтип айыл округтун бардык проблемалар акырын чечиле баштайт. Буюрса бир 2-3 жылда айылда проблема жок, баары жакшы, Кудайга шүгүр, тиричилигибиз жакшы иштеп, монтип, ойноп күлүп жүрөбүз деген күндөргө жетип калабыз. Бул деген мунун бардыгы биздин урматтуу президентибиз Саданур Кожоевичтин өзүнүн элине, өзүнүн жерине, ошол айыл жеринде жашаган азбы көппү карабастан бардык элдерге көргөн камкордугунун негизинде болуп атат.
Mına uşul kичинекей айыл экен, Кызыл Сеңир деген айыл экен деп карабастан, жок, ошол айылга куруу бергиле, жаса бергиле, элге шартты түзү бергиле. Биздин кыргыздарыбыз ошондой жерлерде, айыл-айылдарда, тоолордо жашайт, айыл болуп. Бардыгы шаарга топтолгон эмеспиз деп тапшырмаларды берип атат. Ошондуктан урматтуу эл журт, Кызыл Сеңир айылынын тургундары, дагы бир жолу сиздердин айылыңарда биринчи жолу болуп атат да, бул футбол талаасы туурабы? Да ушул футболдук талаасы менен куттуктаймын. Балдарыбыз чыга берсин, ушул жерде ойной берсин. Балдарыбызга шартты түзө берели. Кудай калса Кыргызстаныбыздын келечеги болсун. Рахмат барыңыздарга. Жергиликтүү тургундар эми балдарыбыз спорт менен алек болуп, айылыбыздан мыкты футболчулар чыгат деп ишеним артып турушат. Айыл тургундарынын кайрылуусун жерде калтырбай заманбап футбол аянча салып бергендиги үчүн Камчыбек Ташиевке ыраазычылыгын билдиришти. Тургундар ушул биздин футбол аянчаны көтөргөн, ал жерге жер бөлүп берүү боюнча мынакей ошол дароо ыкчам ишке киришип, бүгүнкү күндө мынакей бир аз убакыт өтпөй эле бат эле дароо бүтүлдү. Бул жалпы наркы 3,6 миллион сомго бүттү. Бүгүнкү күндө ушул жаштардын баягы мындай ою, тилеги аткарылып атат десек болот. Мектебиңерди 52 жылдын сентябрына чейин бүтүрүп берген аракет кылабыз. Август айындагы жолугушууда жергиликтүү тургундар мектеп жетишсиздигин да айтып кайрылышкан. Учурда жер бөлүнүп, каражат маселеси толугу менен чечилгенин, курулуш иштери башталуу алдында турганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдирди. Мектеп курулуп атабы? Мектепти кече фирмалар келип кетти. Бүгүн отурус башташты. Мектепти баштайбыз. Сонун укмуш бир үлгүлүү бир мектеп курабыз. Эски Покровкадан биз жер тилкеси белинди. 180 миллион сомго сметасы түзүлүп, мына бүгүн эртең уже курулуш компаниясы келип курулуш иштерин баштады. Катбаган казып, проект жазалып бүтүптүр, акча каражат чечилиптир. Бир жылдын ичинде толугу менен Кыргызстандагы эң биринчи башкача типте заманбап мектептин салып берилиши айтылды. Камчыбек Ташиев андан соң Кызыл Октябрь аймагында жайгашкан Кекилик Учар тарыхый мемориалдык комплексине барып, өткөндөргө Куран окулду. Андан соң аймакта курулган жалпы 12 чакырым жолду көрүп чыкты. Мына ынтымак айылы буга честен көчүп келгендерге берилген жер да. Анан сизге биз кичине жаңылыш 12 километрди айтып алдык эле, ашып калды эле, айыл иштери да 70%ге басылды. Азыр биз мына жерде турабыз, мына Кекилик Учар ата бейити, мына жерден дагы айыл ичиге уладык. Асфальтчы. Азыр мына шу Кызыл Октябрь айылынын ичидеги основной мына негизги мына бала бакча, бул да бала бакча, мына Маданият үйү, мына ФАП, мектеп. Сос объекттери көчөлөргө, ана неги чоң жолдорго бастык да. Азыр 70% ушу Кызыл Октябрь айылынын ичи асфальттелген. Ушу сиздин айтканыңыз ушу жакшы болду бизге. Жакшы болду. Эки айылдын ортосунда төшөлдү. Ошондо негизинен 12 километр болду. 12 километр 86-85 метр. Болду, 12 километр болду. 12 километр болду. Мен өзүмдүн айылымды Барпа айылына асфальт кылыш үчүн 15-20 жылдан бери асфальт кылам. Бүткөндө көчөлөрдү ар жылы 1ден 2ден 3дөн эме кылып жүрүп, асфальт кылып жүрүп бүтпөймүн да. Мына акыркы бир 15 жылдан бери асфальт кылам да. Эч бүтпөймүн.
Силердики ким болсо мына 3 айда бүтүп койду. Allah razı olsun. 12 километр. Ошон үчүн бул да болсо Кудайыбыздын ошо сиздерге бергени ушундай бир эмелер ситуациялар болуп калат да. Чечилбей келип турган бир кеткенде чечилип кетет баардыгычы. Айылга Кудайга шүгүр мына мектептер чечилип атат, садиктер чечилип атат, жолдор чечилип атат, баардык маселелер. Себеби бул айылдын да мына башынан айтып келе жатам мен, өзүңүздөр жакшы билесиздер, жергиликтүү адамдарсыздар, аталардан уктуңуздар, чоң аталардан уктуңуздар. Ушул жерде жана канчалаган адам ушу түрмө болуп, ошол жерде өзүнүн кайгысын тартышкан. Ошолордун арасында мен да чоң атам ушул жерде болуп калган. Ошон үчүн мына эме кекилик учар бейтин тактап дайындап ушул жерге келип Куран окуп турабыз ар дайым. Мен ойлойм ушулардын да кандайдыр бир таасири болуш керек депчи. Эмнеси болсо дагы элибиз тынч болуп ушул жакшылыктар боло берсин. Эскерте кетсек, Камчыбек Ташиев ушул жылдын август айында Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолугуш өткөргөн. Анда жергиликтүү тургундар тарабынан аймактагы көйгөйлөр айтылып, Камчыбек Ташиев маселелерди чечүүгө жерден тапшырма берген. Учурда элдин талабы четинен аткарылып жатат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.